Мен кызык нерсе айтмакчымын. Укмуштай доор. Ооба, ушул жөнүндө айтып берем. Катталып койгула, башкалар менен бөлүшкүлө. Укмуштай кызыктуу нерсе түшүнгөндөргө. Азыркы доор эмнеде? Ата энесин өлгөндө сыйлап калган. Азыр энеси мини юбка кийип, тысырайган шым кийип, "Эй кызым, уят сыйды карман, уяттуу бол" деп калган. Ал эми эркек бол балам деп өзү эрки жетпей, тамекини кое албай арак ичкен адам баласын үйрөтүп калган. Мына кандай көп нерселер дагы айтсак болот. Буга бир мисал. Жакында бир бала энесин алып келип бизге жаткырмай болду. Биздин менеджерлер биздин клиникабыздын шарты менен кандай карайт, каерге жатат, эмнени жейт, эмнени ичет деген тааныштыруу менен өткөрүп келип, кайра мага келгенде 20 000 сом дегенде отказ кылган. Бул ким отказ кылат? Баласынан сурасам, энем болбой атпайбы дейт, жатпай жатпаймбы дейт. Мен айттым, ал энең сени аяп атат. 20 сом чөнтөгүңө кыйын болуп калат деп силерди аяп атат. Эненин ою бүгүнкү ошондо. Ал эми мен даярданып келейин дегени бул туура эмес. Өлгөнгө келгенде 2 жылкы союлат. Ошондо гана ошентип энесин сыйлагандар болобу деп айтмакчымын. Ден соолук дегенде өзүбүзгө карайлы. Бизге караганда башка нация десек да жаман көрөсүңөр. Бизге уйгурлар, дуңгандар эч нерсесин карабай ден соолугуна карап төлөп, мындай жакшынакай шартка умтулушат. Ошол эле орустар, казактар, кыргыздар эсибизге келейли. Баса ийгиликтүү же акылдуу адам ким? Ал көптү окуп, көптү билген эмес. Мен силерге бир сонун секрет айтып берем. Акылдуу, ийгиликтүү адам өзүнө эмне зыян экенин билген. Бул тууралуу мен силерге кийин айтып берем. Биз менен болуңар.